Тобокелчилик, тобокелге салуу. Бүгүн мен сизге Аллага тобокел кылуу жөнүндө айткым келет. Эгер ким күндөлүк жашоосунда Аллага ишенип, жөлөнүп, таянып, тобокелчиликке салып жүрсө, анда анын жашоосуна абсолютный, чексиз жакшылык кирет. Чексиз жакшылык кирет. Ал адам кебегейсиз ырыскынын ээси болот. Ким тобокел кыла алат Аллага? Аллага ишене алган. Эмне иш кылса дагы, үйдөн көчөгө чыкса дагы, тандырганан жаап атса дагы, же болбосо машинасын айдап кетип атса дагы, же бир жаңы ишти баштап атса дагы, эмне болгон күндө дагы, эмне иш аракет кылса дагы, ошол ишинде тобокелчилик болсо жакшы болот. Көп ойлойт, бир иш кылсам, чоң иш кылсам, ошондо айтам, Алла өзүңө тобокел деп айтам деп. Жок, ар кандай ишиңизде эртең менен турдуңузбу, башталдыбы сиздин дубаңыз, көзүңүздү ачып электе Аллага шүгүр дейсиз да. Бетиңизди жууп келгичекте эле 1000 миллион дубаларды кыласыз да, аткарасыз да. Туурабы? Барып жуунуп келгиче канча дуба кыласыз, канча ыраазычылык айтасыз, канча рахмат айтасыз. Мына ошол сааттардан баштап эле тобокелде болуңуз. Ошондо сиздин баягы ишенимиңиз бул дүйнөдө бардык нерсе Алланын каалоосу менен болот деген ишенимиңиз автоматтык түрдө иштеп аткан болот. Аллага толугу менен таянуу, жөлөнүү жашооңузду алдыга жылдырат чындыгында. Аллага ишенип, тапшырып коюп, колуңуздан келген иш аракеттериңизди, далалатыңызды, дитиңизди, ынтааңызды кое бериңиз. Дилгирленип иштей бериңиз. Керек болсо үй жумуштарын аткарып атканда дагы, үй жумуштары өтө көп да, туурабы? Ал бүтпөйт эч качан. Ошол үй жумуштарын аткарып атканыңызда дагы тобокелчиликте болуу керек. Чоң бизнес ачып калганда эле эмес. Ошондуктан айтайын дегеним, тобокелде көп иштер бүтөт. Тобокелде жүргөн адам убайын тартпайт, сары сана тартпайт. Андай адам күжүрмөн эмгекте болот. Күжүрмөндүүлүк менен өзүнүн турмушун, тиричилигин алып кетип аткан болот. Адам өзүнүн жашоосунда мага өзүмө эменен эле эмес, Алла үчүн деп эмгектенет. Чындыгында Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн жашооңуз курулат да, туурабы? Себеби Алладан үмүтүбүз бар. Үзүлбөс үмүтүбүз бар. Аллага жөлөнөбүз. Аллага таянабыз. Андан кийин пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам үчүн деп салаваттарды айтып эскерип, кулк мүнөзүмү жакшыртайын деп эмнени насыйкаттап кетти эле, ошонун бардыгына жетишейин деп. Андан кийин Кур'ан-ы Карим үчүн
Кур'ани Карим көрсөтмөм бар жашоодо. Ошолорду алайын, ошолорду пайдаланайын деп. Андан кийин атам үчүн, энем үчүн, балдарым үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн ушундай изги ойлор, тилектер болот да. Ушул чоң нерселер адамды фундаментке кошо куюлган арматурадай структурабызды оңдоп турат. Адамдын максаты кандай десем, кимдидир бирөө үчүн умтулуп кылган иш-аракеттери чоң болсо, анын жашоосу кыйынчылыксыз өтөт. Себеби бул дүйнөдө ушундай принцип бар, ушундай закон бар. Алла бандасынын каалаганын берет. Бул закон ошондой. Бул иштейт. Эмне кааласаңыз, ошонун бардыгын Алла берип койгон. Чындыгында. Отуруп караңыз эле. Сиз 100 нерсе сурасаңыз, 100 нерсе сурасаңыз, ошонун 90-95%-ин берип койгон. Же 90-95 даанасын берип койгон. Ушу 5-6 даанасы эле бериле элек. Калган бардыгын не тилесеңиз, нени үмүт кылсаңыз, Алла Таалам берип койгон. Ошондуктан тобокелчиликти үйрөнүү үчүн чоң жүрөк, кенен жүрөк, ак жүрөк керек экен. Билип алыңыз, күнүгө тобокелде жашаңыз. Ийгиликтер көп болот, жакшылыктар көп болот. Башыңызда бакыт конот, башыңызга бакыт конот. Кыскасы, ырыстуу болосуз. Бүгүн мен ушуну сиздерге айткым келди. Мен тишим дарыланып жүрөм. Ошого эптеп сүйлөдүм. Мүмкүн болушунча ошентсе дагы аракет кылдым. Илайым ырыстуу болгула, берекелүү болгула. Илайым жакшы күндөрдө сак саламат жүргүлө. Видеону аягына чейин көрүңүз. Пайдаларды алыңыз. Жашооңузда биз айтканды пайдаланып, жашоодо алдыга жылыңыз. Алла айтат, өзүн өзгөртпөсө адам, биз дагы өзгөртпөйбүз дейт. Өзгөрүлүңүз, жакшы жакка өзгөрүлүңүз, кең пейил болуңуз, ак ниет болуңуз. Өзүңүзгө жараша ырыскылар берилет өзү негизи. Айтат го, кандай балага турмушка чыксам, жакшы баланы издеп атам дейт. Кээ бирөө айтат, жакшы кыз издеп атам дейт. Жакшы ыймандуу кыз таап алсам деп. Эмне деген тилек кыласын, ал баары бир алмадан алыс түшпөйт. Сен кандай болсоң, кандай жүрсөң, кандай турсаң, кандай ойлосоң, кандай болсоң, ошондой болот. Мындайча айтканда, эшегине жараша тушагы дейт. Чеберчиликте мындай да, бирөөнүн көйнөгүн тиксең, пейили жаман адам болсо, көйнөгү тигилбейт өзү негизи. Жаман чыгат, болбойт. Ошондой эле бардык иште. Эми жакшы адамдыкы, көйнөк өзү тигилет. Материал өзү эле чалкалап жатып калат. Кайчы өзү кыркат. Машинка өзү тигет. Ким чебер болсо мени түшүнөт. Пейилине жараша болот. Ошондуктан өзүңдү өзгөрт. Өзүңдү өзгөртсөң, бакыт башыңа жаайт. Мына ушул эки принципти билип алыңыз, колдонуңуз. Тобокелчилик бул өтө сонун пайдалуу рухий пособие, рухий жардам адамга. Буну Ибрахим алейхиссалам дагы эң биринчи колдонгон да. Хасбуналлаху нимал вакил, нимал мавла ва нимал насир дегенди билесиз да. Саламатта болуңуз.